Бүгін 28 октябрда Бишкектеги Свердлов райондық сотында ЖЭПти модернизациялоо боюнча соттук отурум өттү. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко күчтөп алып барышты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Жактоочунун айтымында Исаковду мажбурлап алып келүүдө мыйзам бузулду. Адамды сотко мажбурлап алып келүү тууралуу токтомду соттук приставтар аткарышы керек болчу. Бул жерде УКМКнын кызматкерлери күч колдонуу менен алып келиптир. Бул мыйзамга туура келбейт. Анын айтымында айыпталуучулар конвойдун имаратында экенине карабай сот залына барбайт. Анткени алар эки күбөнү Энергодолбоор институтунун башчысы Евгений Хафизовдун жана МАМ курулуштун кызматкери Асановдун келишин талап кылып жатышат. Исаков Бишкек жебин жаңылоодогу коррупция боюнча соттолуп жатат. 25 октябрда ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайынын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Муну айрым күбөлөр суралбай жатканына нааразычылык деп түшүндүргөн. Мындан соң сот Исаковду мажбурлоо менен алып келүү жөнүндө токтом кабыл алды.